Assalamu алейкум. Биздин каналга жазылып, биздин каналдагы видеолорду көрүүчүлөр. Бул видеодо сиздерге растамошкалар жөнүндө айтып беребиз. Бизге комментарий жазгандар көп болду. Растамошкалар кандай болуп атат деп, ошолорду бир аз түшүндүрүп кеткенге аракет кылайлы. Могул жерде сиздер көрүп турган кичинекей таблица. Бул жерде ошол кайсы жылкы канча жаштагы машинелер, анан объемго карап канча доллар алынат. Ошондой маалымат бар. Эгер мындай жөнөкөй кылып түшүндүрсөм, мисалы үчүн могул жерде ар бир кубуна 1 куб сантиметрге берилген доллар. Мисалы үчүн жөнөкөй айтып кетсем, мисалы үчүн биринчи столбикте, мына биринчи таблицанын биринчи жагында автоз бензиновым до 3000 кубических сантиметров. Объем 3-ке чейинки машинелер жана дизель болсо объем 2,5-га чейинки машинелердин растаможка баалары. Мисалы үчүн 1 жылдык машина болсо мынча болот, 2 жылдык болсо мынча болот, 3 жылдык болсо мынча болот. И ошентип 11, 12, 13 мисалы үчүн машина 13 жыл мурун чыгарылган же 13 жылдан ашуун жыл мурун чыгарылган болсо, анда 6 доллар болот. Ар бир кубик сантиметргечи. Ошондо 3000 эскирээк машина ала турган болсоңуз чет өлкөдөн, ал кымбатыраак болот. Эми эски дегенде мисалы үчүн канчалык эски? Эми байкасаңыздар, мисалы үчүн эң арзаны мына 11-12 жыл мурун чыгарылган машиналар азыр эң арзан болот экен алганы. Ошондо мисалы үчүн объем 3-ке чейинки эгер бензин болсо 2008-ге чейин 2007-2008 жылкы машина ала турган болсоңуз, мисалы үчүн объему 2,2 дейли. Ошондо азыр сразу эсептейбиз. Объем 2,2. Ошондо 2,2-ни көбөйтөбүз 0,4-кө. Ошондо 880 доллар болот экен да. Мисалы үчүн 2,2 объемдук 2007-2008 жылы чыгарылган машина алсаңыз 880 доллар болот экен. Растаможкасы. Ошондой эле мисалы үчүн 2009 жылкыны алсаңыз уже кымбатыраак болот. 1 центке кымбатыраак болот, 10 центке кымбатыраак болот. Ошентип кымбаттап кете берет. Жыл сайын кымбаттап. Ар бир жаңы, мисалы үчүн ошол 2007-2008 жылкы машинелерден баштап 10 центтен кымбат болуп кете берет. Ошондо мисалы үчүн 7 жыл мурунку машинени алып көрөлү. Ошондо 2019-дан 7 жылды алсак канча болот? 2012. 2012 январда чыгарылган машиненин растаможка бааларын карап көрөбүз. Мисалы үчүн 2012 жылы чыгарылган Honda Jazz алсаңыз 1,5 объем менен. Ошону эсептеп көрөбүз азыр. Так. Ошондо 1,5-ти көбөйтөбүз. Ошондо 7 жыл мурун машина болсо анда 80 цент. Ошону көбөйтөбүз 0,80. 1200 доллар болот экен да. 1200 доллар. 7 жыл мурунку машиненин растаможкасы ошондо 1200 доллар болот экен. Азыр мен сразу мисалы үчүн байкап көрөлү. Азыр мен интернетке Honda Jazz 2012 деп жазсам, мындай машиналар чыкты да. Ошондо элестетиңиз, эгер бул көбүнчө 1,4 болот экен, 1,4, 1,3, мына 1,5 дагы бар экен. Ар кандай, мисалы үчүн 1,3-тү кылып көрөлү. Ошондо 1,3-тү көбөйтөбүз 0,8. Жок, туура эмес болуп калды окшойт.
1,3 тура эле 1,3 көйтөбүз 0,8 тура эле. Бул 1,5-дан азыраак болуп атпайбы? Ошон үчүн $1000 $1040 болот экен да. Ушул машиненин баасы, растаможкасы. Мисалы үчүн сиз Европадан канчага тапсаңыз, плюс ага жол кире, и плюс растаможка 1000, почти $1000 экен да. Орто эсеп менен $1000 ушул машина. Мисалы үчүн дагы популярдуу болгон жеңил машина кайсы дейли? Toyota Camry дейли. Toyota Camry мисалы үчүн 2010. Toyota Camry 2010. Же бул кузов анча деле популярдуу эмес, ошондуктан Toyota Camry 2008 десек кайсы чыгат экен? 35-чи кузов чыкпайт окшойт, а? Мен балким билбейм, мен балким 2008-де токтоп калган болушу мүмкүн. Дагы бир машина чыгат, мисалы үчүн мага Honda Accord 2010 дейли. Honda Accord 2010. Мына чоң Honda Accord'тор бар. Мисалы үчүн 2.4 экен ушунун объему, мисалы үчүн. Ушундай Honda-нын объему 2.4 болсо, азыр ушуну эсептеп көрөбүз эми. Ошондо 2010 бул 9 жыл мурун болот. 9 жыл. Демек 0.6-дан эсептейбиз. 2.4 болсо, значит мына 3 кубка чейинкилери 2010 0.6-дан эсептейбиз. Ошондо 2,4 көйтөбүз 0,6. Ошондо $1440 растаможкасы ошончого түшөт экен да. 2010-жылкы мындай Honda алсаңыз. Эки неме көрдүк? Эки жеңил машина көрдүк. Ошондо эле мына жерде 3 кубтан жогору, эгер бензин болсо 3 кубтан жогору, эгер дизель болсо 2,5 кубтан жогору болсо, баалары уже байкадыңыздар өзгөрөт. Мисалы үчүн жаңы болсо 1 жыл эле болгон болсо $2,1. То есть $2.10. 2 жылдык машина $2. Ар бир кубический сантиметрге. И ошентип кете берет. Ошондо мисал үчүн эми чоң машина айдагандар да бар да. Мисал үчүн немени издеп көрөбүз? Допустим, Land Cruiser 2010-жылкы Land Cruiser'лерди көрөбүз. Ондай машина канчага түшөт растаможкасы? Булар канча болот өзү? Менимче 3,5 болот, 3,5-дык көргөм да, жок. Мынау мисалы үчүн 4,5 экен. Ушул ушул Land Cruiser 4,5 экен. 4,5 бензин экен. Ошондо 4,5 бензин 2010-жылкы, 2009 экен даже. 2009 бул 10 жыл болот. Ошондо 0,8ден эсептейбиз. Арзан эле болот окшойт, 4,5 бул объем көйтөбүз 0,8. $3,600 түшөт экен. Ошондо мына машина, ушундай Land Cruiser, бул праворульный экен, бирок леворульный болсо деле, праворульный биздин өлкөгө кирбейт, бирок ушундайдын леворульный болсо 3,600 эле түшөт экен. Эми акчалуулар көп да. $3,600 түшөт экен ушундай Land Cruiser. Дагы чоң объемдо дагы бир машинаны карайбыз азыр. Мисал үчүн CR-V издеп көрөбүз. Honda CR-V. CR-V 2012 деп көрөлүчү, кандай болот экен. Honda CR-V 2012. Honda CR-V 2012 мунун объему канча болот? Так. Булардын объему дагы 2,4 болот экен, көп. Ошондо биз башканы издешибиз керек.
Мисал үчүн Mercedes Benz деп көрөлүчү. Ошондо Mercedes Benz мисал үчүн Ешка издейбиз. Ешка E43 2010 деп көрөлүчү, кайсы чыгат экен. Мына ал чыкты мисал үчүн. Ушул кузов чыкты. Мисал үчүн ушул кузовдагы 2010-жылкы Mercedes Benz канча болот? 4.3 объем менен эсептеп көрөбүз. 4.3 2010 9 жыл мурун, демек 0.9дан эсептейбиз. Так, 4.3 көйтөбүз 0.9. Охо. Почти $4000 болот экен да. Ондай машиненин растаможкасы эле $4000 болот экен. Анын өзүнүн баасы дагы бир $10000 болсо керек. Эми ар кандай? Ошол, урматтуу биздин көрүүчүлөр, ушундай растаможка баалары мынтип өзүңүздөр неме кылып алсаңыздар болот, байкап алсаңыздар болот. Биздин каналга кирип, эгер эсептегиңиз келсе, ушундай башынан көрүп эсептеп турсаңыздар болот. Мындай таблица бар. А булар болсо ошол авто с гибридными двигателями. Булар гибридтер, мисал үчүн ток менен неме болсо, бензин болсо, мисал үчүн Prius'тар, негизи эле гибридтер көп го. Toyota'нын гибриддары же неме Lexus'туку, ошолор ушундай экен. А булар электромобиль. Электромобилдер байкасаңыздар бардыгы нөл экен. Мисал үчүн Кытайдан электромобиль алсаңыз, растаможка акча төлөбөйсүз да. Ошол. Биздин каналга катталып, ушул видеого пикириңиздерди калтырып, сурооңуздарды калтырып турсаңыздар болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат.